Бул менин мектебим. Бул менин айылым. Мектебимде көптөгөн балдар жана кыздар окушат. Мен мектебимди абдан жакшы көрөм. Менин көп досторум бар. Алар менен күндө мектептен көрүшөм. Менин эң жакын досум Мээрим. Мен үй тапшырманы дайыма аткарып келем. А бул менин эжейим. Эже абдан көп нерселерди бизге үйрөтөт. Мен анын сабагына катышканды аябай жакшы көрөм. Эже абдан кызыктуу кылып сабакты өтөт. Китеп окуганда мага дүйнөнүн эшиги ачыларын эже көп жолу айткан. А мен балдар менен бирге футбол ойногонду жакшы көрөм. Билим берүү жана илим министрлиги ар бир балага бирдей шарт түзүп берүүдө. Ошол эле учурда инклюзивдик балдарга дагы бирдей шарт түзүп берүү, сапаттуу билим берүүгө биздин эң негизги максатыбыз. Түшкү чоң тыныгууда мен ашпозчу эжеге дайым барам. Мен чоңойгондо ашпозчу болгум келет. Ошондуктан биздин ашпозчу эжебизге балдарга тамак берүүдө жардам берем. Бирок дайыма ушундай болгон эмес. Менин досторум жок болчу. Мени эч ким кошчу эмес. Мени эч ким кабыл алчу эмес. Мен жалгыз болчумун. Бирок мага жардам беришти. Мени мектепке кабыл алышты. Ошондон баштап мени бардык жерден кабыл ала башташты. Көп досторду таптым. Көп кызыктуу күндөрдү өткөрдүм. Эң жакын курбумду таптым. Окуганды, жазганды үйрөндүм. Ошентип мага дүйнө ачылды. Ар бир бала ден соолуктун мүмкүнчүлүгүнө карабастан сапаттуу билим алганга укуктуу. Инклюзивдик билимди жана чөйрөнү түзүү бул коомчулуктун милдети. Хаузе менен Равилдин инклюзиясынын эң жакшы жери алар балдар менен чогуу ойноп дос табышты. Башкалардан кем калбай билим алышты. Мектеп аларды өзгөртсө, алар коомду өзгөртүштү. Коомдогу өзгөрүү мектептеги инклюзиядан башталат. Европа биримдиги Кыргызстанда инклюзивдик билим берүүнү ишке ашыруу үчүн каржылык жардам көрсөтүүдө.